акча. Жаман болдук го. Акчага бүт кыла турган элдер бар экен да, таң калам да менчи ошогочу. Эми азыр жанагы агитатор болуп бер десе, жан талашып чуркап бараткандар толтур экен. Барып эле жанагы акчасын алып эле алар агитировать эткен адамдарды мен көргөм. Мен ал адамдар менен иштешкем. Ал адамдарга Кыргызстандын келечеги канчалык керек экенин мен өз көзүм менен көргөм да. Силер да көргөнсүңөр, мен да көргөм. Көбүн көрдүм да менчи. Ошол себептен мындай ушундай адамдар келсе, эгер силер ошол кандидатты таанып алсаңар же жаман жагынан таанысаңар, мындай ошол адамдардын бетине эле айтып качы, ушу бүттү го депчи мындай. Шайлабайм деп эле айтып качы. Шайлабайм, койгулачы ушуну, токтоткулачы депчи. Акча алып эле ушуну шайлап койчу деп сурана бергениңер токтоткулачы деп эле айтып качы. Өз каалооңор менен өзүңөр каалаган талапкерди шайлап алгыла. Шайлоо деген бул оюнчук эмес. Ушул күнгө чейин оюнчук болуп кеттир. Мен байкадым ошончо. Эми болду, мындан ары бул оюнчук эмес. Көрүп атпайсыңарбы, билип атпайсыңарбы? Жогорку кеңештен абдан көп нерсе зависит этет да. Абдан көп нерсе. Мындай байкелер, эжелер булар баягы 5 жыл отурушат да, ушу шайлоону күтүп, кичине акча таап алайын деп. Ашып кетсе бир 10 000 сом табат болуш керек, ашып кетсечи, бирок 5 жылдык келечекти жейт да ушул адамдарчы. Ошол себептен ушундай адамдар силерге келип эгер айта турган болсо, шайлап бер, баары бир деле өзүбүздүн жанагы өзүбүздүн балабыз, өзүбүздүн кызыбыз деген сыяктуу ушундай сөздөрдү колдонушат булар обычночу. Ушундайларды колдонуп, ушундай ыкмалар менен келип эгер силерге шайлап бер деп атса, ушул адамдарга бетине эле айтып качы уже. Уят деп элечи, мындай болду дейм. Бул күндөрдө эле бүтсүн дейм, жетет да. Бизге уят деп эле, ушинтип берип эле айта албайбыз да. Уже айта турган деле мал келди. Канча 30 жылдан бери ушул адамдар, силер аларды билесиңер. Силер ким экенин да билесиңер, алар ошол жерге шайлоого иштейт экенин да билесиңер. Эми уят да болду да, токтотуш керек деймчи. Келечекти жедиртпей, бир акчага алмаштыртпай. Бул шайлоо таза шайлоо болот деп ишенем мен. Жана баарыңарга ишенем. Кыргызстан боюнча азыр эми баягы округ шайлоо болуп калганы менен мен баары бир кыргыздын уулумун толугунан. Ошол себептен Кыргызстан боюнча шайлоо таза, так жана даана өтөт деп ишенем. Силерге да ишенем мен. Шайлоого барып берип коет. Шайлоодо өзүнүн туура чечимин кабыл алып, туура талапкерди колдойт деп ишенем. Рахмат.